14-cü tema Ulu Qırğız dövleti. Бұл түшүнүктү илимге академик Бартельд 1927 жылы жазган «Кыргыздар тарыхый очерк» деген китебинде киргизген. 8-ci кылымда Борбордук Азияда гегемондук роль уйгурлардын колунда эле. Уйгурлар эзелден бери Борбордук Азиянын талааларында жашаган байыркы түрк тилиндеги элдерден болчу. Экинчи түрк кагандыгы начарлаганда уйгурлар, карлуктар, басмылдардын биргелешкен күчтөрү аны талкалаган. Ошентип, көчмөндөрдүн жаңы талаа дөлөтү уйгур кагандыгы пайда болгон. 745-840 жылдар. Анын күчтүү мезгилинде ага Кытайда жыл сайын салык төлөп турган. Кыргыздар өзүлөрүнүн күчтөрүн алуубакта Жети сууну ээлеп алышкан карлуктар менен чиктер жана түрк урууларынын калдыктары менен уйгур каганы элетмиш билгеге каршы күрөшүү үчүн бириктиришкен. Турк бектеринин арасынан чыккынчылар чыгып, каганды эскертип коюшат. Ал чечкиндүү аракет кылып, союздаштарды жалгыздап талкалаган. 758-жылы уйгурлар Ортоңку Енисейдеги кыргыздардын өлкөсүн басып алышат. 795-жылы кыргыздар көтөрүлүшкө чыгышкан, бирок жеңилип калышат. Кыргыз ажоолору өч алуу үчүн 25 жыл бою өз күчтөрүн топтошкон. 9-cı кылымдын башында уйгур кагандыгы мурдагыдан бошондуп калган эле. Анда ич ара чыр-чатактар күч алып, бытырап кетишкен болчу. Бул учурду кыргыздар сергектик менен илип алышкан. Буга байланыштуу Кытай булактарынан төмөндөгүлөрдү окууга болот. Ажо өзүн хан деп, аялы Гелла Шехти карлук жабуусунун кызын ханыша деп жарыялады. Кыргыздардын тарыхындагы бул маанилүү окуя 820-жылы болгон. Карлуктардын колдоосуна ээ болушкан кыргыздар өзүлөрүн уйгур кагандыгына көз карандысыз деп жарыялап, муну менен Борбордук Азияда гегемондукка умтула башташкан. Бул сапар алардын доолору чыныгы мүмкүнчүлүктөргө негизделген эле. 795-жылы жеңилгенден кийин кыргыз кагандыгы узакка созулуучу согуштарга ылайыкташтырылган аскердик административдик системаны түзгөн. Ажо Сибирь элдерине бир нече жортуул жасап, мамлекеттин чегин бир кыйла кеңейтип, 8-ci кылымдын башталышындагыга караганда бир кыйла көп материалдык жана адам ресурстарына ээ болгон. Көз каранды элдер кыштымдар өздөрүнүн аскерлерин кыргыз армиясынын курамына кошууга милдеттүү болуучу. Администрациянын жана аскер күчтөрүнүн башында Ажо турган. Ага 3 би жана ар кыл баскычтагы чиновниктер баш ийишип, акыркылары 6 бөлүккө бөлүнгөн. Туруктуу аскерлерден куралган атчандар гвардиясы болгон. Согуш убагында вассал элдерден өзүнчө кошуун түзүлгөн. 9-cı кылымда кыргыздар көз каранды уруулардан түзүлгөн аскер күчтөрүн эсептегенде 100 000 аскерден турган армияны кое алышкан. Ажо уйгурлар менен каршылашкан арабтар, тибеттер жана Теңир тоодогу карлук мамлекети менен дипломатиялык байланыштарды түзө алган. Кыргыз ажоосунун 820-жылы өзүн өзү каган деп жарыялашы уйгур каганына согуш жарыялаганга тетеле. Уйгурлар ажоонун кыр көрсөтүүсүнө жооп беретинде Енисейге аскерлерин жиберет. Бирок алар жеңилип калышат. Согуш 20 жылга созулуп кетет. Кыргыздар салгылашууда басымдуулук кыла башташкан окшойт. Мунун өзү ажого уйгурлардын каганына төмөнкүдөй текебердүү билдирүү жиберүүгө мүмкүндүк берген. Сенин тагдырың бүттү. Мен жакында сенин алтын ордоңду аламын. Анын алдына атымды байлап, өзүмдүн туумду илемин. Эгерде мени менен алышкың келсе, анда дароо келгин. Эгерде алыша албасаң, тезинен жогол. Согуштагы жеңилүүлөр уйгур кагандыгындагы ич ара күрөштөрдү курчутту. 840-жылы кар калың түшкөн кышта мал кырылып, ачарчылык жана жугуштуу оорулар күчөдү. Ушул кыйын кезеңде уйгурлардын Яглахар уруусунун төрөсү кыргыздарды жардамга чакырат. Кыргыз каганы 840-жылы Ордо-балык уйгур кагандыгынын борбору болгон. Орхон дарыясынын боюнда жайгашкан. Балык шаар дегенди түшүндүрөт. 100 000 аскерден турган армиясы менен чабуул коюп, уйгур аскерлерин талкалайт. Борборун жер менен жексен кылат. Уйгур каганы салгылашууда курман болот. Уйгурлардын калгандары Кытайга, Байкалдын арт жагына, Чыгыш Түркстанга катышып, өзүлөрүнүн мыкты жерлерин жана байлыктарын кыргыздарга калтырууга мажбур болушкан.
Бул казатта кыргыз колун улуу колбашчы Алп Сол жетектеген. 843 жылы Енисейлик кыргыздар Пан Тегин башчылык кылган уйгурларды куугунтуктап отурушуп, Чыгыш Түркстанга басып келишет да Аниси жана Бейтин Бешбалык шаарларын алышат. Андан ары Теңиртоо менен Жети Сууга чейин жетишет. Алардын күчтүү аскери Чыгыш Монголияда, Шунгарияда жана Байкалдын ары жагында да ийгиликтүү согуш аракеттерин жүргүзүшкөн. Ошентип, 9-кылымдын орто ченинде уйгур кагандыгынын ордуна кыргыздардын улуу дөөлөтү пайда болду. Анын чек аралары Кытай маалыматтары боюнча жетиштүү даражада даана белгиленген. Хягас кыргыз күчтүү мамлекет болгон. Аянты боюнча түрк элдеринин ээликтерине теңелген. Экинчи түрк кагандыгынын чеги эске алынып жатат. Чыгышта Гулиганиге Байкал бою чейин, түштүктө Тибетке, Чыгыш Түркстанга, түштүк батышта Гелоллуга чейин Жети Суу созулуп жаткан. Тактап айтканда, кыргыз мамлекетинин бийлиги чыгыштан батышка карай Чыгыш Монголиядан тартып Ысык көл менен Жети Сууга чейинки, түндүктөн түштүккө карай Сибирь тайгасынан Томск менен Красноярскинин аймагы тартып Улуу Кытай дубалына чейинки эбегейсиз зор мекендикке тараган. Ошентип, кыргыз элигинин курамына Түштүк Сибирь, Монголия, Байкал аймагынын бир бөлүгү, Иртыш бою, Чыгыш Казакстан, Жети Суу аймагы, Ысык көл, Борбордук Тянь-Шань жана Таримдин өзөнү кошулган. Кыргыздар Борбордук Азиянын мекендиктерин өзүлөрүнө багындыра алган мезгил академик Бартель тарабынан адилеттүү түрдө улуу кыргыз дөөлөтү деп аталган. Күч кубат жетип турган мезгилде Енисей кыргыздары Теңиртоого чейин да жетишкен. Алар мында да өзүлөрүнүн үстөмдүгүнүн издерин калтырышкан. Енисейлик кыргыздардын айрымдары ошондо калып, бул жактагы туугандарынын арасынан орун очок алып калышкан. Байыркы талаа салтына ылайык каңгайды ээлеген эл бардык көчмөн элдердин формалдуу ээси катары эсептелген. Мындай дөөлөттөрдү өз заманында хундар, жуан-жуандар, аварлар, түрктөр, кыпчактар, сеянитар, уйгурлар, кийинчерээк монголдор түзүшкөн. Енисей кыргыздарынын саны бул заманда өтө көбөйгөн. Алардын 840 жылы уйгур кагандыгына каршы чабуулга келген 100 000 жоокеринин саны менен эле эсептегенде, кыргыздардын саны 300 000ден 500 000ге жеткендиги анык. Анткени байыркы түрк тайпаларында ар качан 3-5 адамдан бир аскер чыгаруу салттары болгон. Демек, бул убакытта Борбордук Азиянын байыркы тайпаларынын ичинде кыргыздар саны жагынан уйгурлардан кийинки экинчи орунда турган чоң тайпалардын бири болгон. Енисей кыргыз кагандыгы мурдагы уйгур кагандыгынын ордун ээлеп, күч кубат арткандыгы алардын өзүлөрүнүн коомдук тарыхында эле эмес, ошол жерде жашаган башка тайпалардын коомдук өнүгүү мезгилине да зор таасирин тийгизген. Биринчиден, уйгур кагандыгынын ичиндеги жылдан жылга уланып келген согуштар токтогон. Мындай тынчтык жагдай кыргыз дөөлөтүнүн өнүгүүсү үчүн да пайдалуу шарт түзөт. Экинчиден, улуу кыргыз дөөлөтү Таң империясынын түндүк жана батыш тараптарын коргоп турган бекем коргон болуп калды. Жергиликтүү уруулар дайыма тополоң чыгарып турган уйгурлардан кутулду. Үчүнчүдөн, жаңы жагдай кыргыз урууларынын өнүгүп өсүшүнө жакшы шарт түзүлдү. Бир канча майда тайпалар кыргыз тайпасынын ичине сиңип кирди. Мисалы, Шунгар ойдуңунда жашаган түрк урууларынын ичинен сарттардын бир бөлүгү кыргыздар менен сиңилешип, сарт уруусун түздү. Ошондой эле монголдордун түпкү бабаларынын келип чыгышы менен байланыштуу болгон татар, маңгыт жана ногуй уруулары кыргыздын 40 уруусунун бири болуп калган. Бул заманда кыргыздардын ичине сиңип кеткен башка уруу тайпалары өтө көп. Жалпысынан айтканда, Енисей кыргыз кагандыгынын бул күч алган доору азыркы кыргыз улутунун улут болуп калыптануусу үчүн терең негиз салган мезгил эле. Кыргыз кагандыгы уйгур кагандыгын талкалаган соң өзүнүн саясий түзүлүшүн иреттеп, бир системалуу бийлик аппаратын түзгөн. Улуу кыргыз дөөлөтүн каган башкарган. Улуу кыргыз империясын түзгөн кагандын ысымы Кытай булактарында Изунин Хюнву Ченмин кан деп жазылган. Ал каганатты 847 жылга чейин башкарган. Каган орто кылымдарда көпчүлүк түрк элдериндеги мамлекет башчысына берилүүчү наам, титул эле. Мамлекеттин саясий аткаруучулук жана аскер уруктарынын бардыгы кагандын колунда болгон. Кагандын орду уулуна, Тегин ханзада же уулу болбосо аялына,
же болбосо инелерине мураска калуучу. Тактап айтканда, кыргыздардын салт санаасы мураскордук, династия, ыраты башка түрк элдердикине окшош болгон. Кагандан кийинки экинчи орундагы мансап буйрук кеңешчи деп аталган. Ал киши кагандыктын акимчилик жумуштарын башкаруучу. Буйруктан кийинки орундагы мансаптар бойла, андан кийин ярган деген наамдар менен аталган. Бойла өкүм бекитүүчү, ярган болсо өкүмдү аткаруучу мансаптар. Булардан башка кагандарга жардамдашып, аскер, укук маселесин кармаган сангун, чанчун деген мансап болгон. Ошентип каган, тегин, ханзадалар, инал, хандын жээндери, буйрук, бойла, ярган, сангундар каганаттын негизги ордо мүчөлөрү болуп эсептелген. Каганаттын жергиликтүү мансаптагы башкаруучулары тутук, таркан, бий, бек жана түтүн дегендерден турган. Тутуктар райондорду же чоң тайпаларды башкарууга жиберилген саясий бийлөөчүлөр болуп эсептелинген. Алар негизинен ханзадалар же кагандын туугандарынан болгон. Таркан деген мансаптагылар тутуктарга окшош, кагандын райондорго жана тайпаларга жиберген аскер башчылары эле. Таркандар менен тутуктар өздөрү башкарган райондор үчүн баардык маселелер, салык, аскер жана башка боюнча кагандын алдында жооп берген. Алардан кийинки башкаруучу тепкичте бийлер, бектер жана бийлердин кол астында түтүндөр турган. Бийлер чоң урууларды же бир нече майда урууларды башкарган. Түтүндөр болсо майда урууларды же болбосо ондогон же 100 үй бүлөнүн башчысы болгон. Улуу Кыргыз кагандыгында күчтүү мамлекеттик тартип орнотулган. Кагандын сөзүнө турбай эки сүйлөшүү өлүмгө тете уят иш катары эсептелген. Мамлекеттин башында турган кагандын буйругуна кайдыгер мамиле жасаган чиновниктер, каганга туура эмес, татыксыз кеңеш берген кеңешчилер, коомдук тартипти бузуп, жөнү жок чуу чыгарган адамдар өлүм жазасына тартылган. Кыргыз коомунда уурулук өтө жексур көрүнүш катары каралган. Эгерде баласы уурулук кылса, анын башын кесип атасынын мойнуна илип коюшкан. Ал ууру баласынын башын бул дүйнөдөн көзөткүчө мойнуна илип жүрүүгө милдеттүү болгон. Натыйжада улуу Кыргыз кагандыгында уурулук өтө сейрек учураган. Ошол мезгилдерде кыргыздар түрк элдеринин ичинен сапаттуулары болгон, өз жазуусун кеңири колдонгон. 10-кылымда Түндүк Кытайда бир топ кыргыз жаштары билим алышкан. Алардын көпчүлүгү жогорку билимдүү болууга жетишип, чет жердик хан сарайына кызматка чакырылышкан. Алсак Тибеттеги Будда дини жөнүндө кытайлык жазуучу аны менен бирге Кыргыз өлкөсүнөн чыккан бир таланттуу адам иштегендигин баса белгилеген. Улуу Кыргыз дөөлөтүнүн өкүм сүрөөсү 80 жылга созулган 10-кылымдын биринчи чейрегинде кыргыздардын негизги массасы талааларды калтырып, Саян кырка тоолоруна кайтышкан. Бул душмандын катуу аскердик кысым көрсөтүүсүнүн натыйжасында болгон эмес. Узакка созулган кан төгүлгөн согуштарда ансыз деле аз сандагы кыргыз эли катуу жабыр тартышкан. Анткени алар кеңири мекендиктерге таркатылып жиберилген. Бир бөлүгү Теңир тоого, бир бөлүгү Тибет жакка огон, дагы бир бөлүгү өзүлөрүнүн эски ата журту Енисейге кайтып кетишкен. Андан сырткары Енисейде дыйканчылык менен күн көрүшкөн элдин бир бөлүгү Борбордук Азиянын кургакчыл Бөксө тоолоруна көнө алышкан эмес. 10-кылымда кыргыздар Алтай менен Жунгарияны чыгыш Түркстандын оазистерине көзөмөлдүк кылуу үчүн плацдарм катары гана кармап турушкан. 10-кылымдын биринчи чейрегинде 80 жыл жашаган улуу Кыргыз кагандыгы тынчтык жолу менен тараган. Бул мезгилдин Кыргызстан тарыхындагы орду өтө маанилүү. Улуу Кыргыз кагандыгынын доору чындыгында эле кыргыздардын көкүлүп өсүүсүнүн мезгили. Россиялык окумуштуулардын бири мүнөздөп жазгандай, алардын тарыхынын жылдыздуу сааты болгон. Кыргыздар алардын күч-кубаты жөнүндө атак-даңк кабары Борбордук Азиянын чегинен тышкары жактарга да угулган. Ошол доордо кыргыз деген ат даңктуу, кайратман элге таандык болууну билдирип, ошого жараша кыргыз этноними полиэтнонимге айланган. Кыргыз деген ат ардактуу болуп, ушул ат менен Борбордук Азиялык башка элдер да өздөрүн сыймыктануу менен атай башташкан. Улуу каганаттан баш тартуу менен кыргыздардын бир бөлүгү мурдагы Енисейдеги жерине кайтып келишсе, экинчи бөлүгү Ала Тоо аймагынан орун очок алып, ал жерде эзелден эле туруктуу жашаган өз бордоштору менен аралашып кетишкен. Улуу Кыргыз кагандыгынын доорунан кийин
Ал учурдагы эң драмалуу саясий окуялардын чордону Саян Алтайдан азыркы Кыргызстандын аймагына көчкөн.